Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 26 сабак пейил мүнөз адатты өзгөртүп өзүн өзү тарбиялоо деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова Талас облусу. Адам бул денедеги акыл эс, жан дүйнө, мүнөз, пейил, көз караш, адаттардын биримдиги. Башкача айтканда, ар бир адамды анын көз карашы, пейили, мүнөзү айырмалап турат. Эгерде сенде кандай пейил, мүнөз бар болсо, демек сен ошондой адамсың. Айлана чөйрөдөгүлөрдүн түрдүү таасири менен бизде өтө көп адаттар топтолот. Ошол адаттарыбыз менен жашайбыз жана өзгөчөлөнөбүз. Эгерде бизде кандай адаттар топтолгон болсо, демек биз ошондой адамбыз. Мисалы, жалкоолук, ыкшоолук, текебердик, кытмырлык жана башкалар. Пейил, мүнөз адаттар топтолуп, туткундалып, чырмалып калган адамдар ошол туткундан чыга албай калышат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул адамдар башкалардын тарбиясына, багытына кулак салбайт. Кулак салса да таасир ала албайт. Себеби алар ошол терс адаттын туткунуна түшүп калган. Бул бир-эки адамда эле эмес, миңдеген жаштарда, чоң адамдарда тумандай каптап алган. Бирок алар өздөрү дагы мас адамдай, өздөрүнүн терс пейил мүнөзүнө туткун болуп калгандыгын сезишпейт. Бул абал өздөрүнө да, башкаларга да абдан чоң зыян алып келет. Демек, адам өзүнүн жан дүйнөсүн өзгөрүүнү каалабаса, өзүнүн терс адат пейили менен күрөшүп, жеңип чыкпаса аны эч ким түзөтө албайт. Ал үчүн алгач өзүнүн жакшы болуусуна ишенип, каалоосу, көз карашы, пейилин өзгөртүүсү керек. Азыркы термин менен айта турган болсок, кайра программалаштыруу зарыл. Бул өтө татаал, көп ишенимди, эркти, эмгекти талап кыла турган иш. Себеби кыргыз элинде айтылгандай, уйга жүгөн салабы, үйрөнгөн адат калабы демекчи, адатты өзгөртүү өтө кыйын. Көз караш, пейил, адатты өзгөртүү бул адамдын түптөн жакшы жаңы багытка түшүүсү болот. Ал үчүн алгач адам өзүнүн көз караш, пейилинин туура эмес экендигин, алар өзүнүн келечегине, айланасындагыларга зыян экендигин аңдап сезүүсү керек. Ар бир адам өзүн өзү ынандырып, пейилин, адатын, өзүндөгү терс жактарын жоюп, жакшы пейил, адат тарбиялап өстүрүүсү зарыл. Бул татаал, бирок көз коркок, кол баатыр демекчи, чындап жан дили менен киришкен адам тез эле өзгөртсө болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, агай бул жерде өтө жакшы ойду айткан экен. Терс пейил адаттан айрылып, жакшысына өтө баштаганда, адам өзүн жеңил сезип, көңүлү ачылып, жакшы боло баштайт. Мына ушул өзү пейилди, адатты тарбиялоонун башталгандыгы болот. Анда эмесе, урматтуу угармандар, көңүл буруп, жакшылап маани берип окусаңыздар, деги эле пейил адат өзү эмнелерден көрүнүп, чагылып турат. Биринчиден, башка адамдарга кылган мамилеси, оройлук сыйлыктыгынан, ишке, окууга болгон мамилеси, бир туугандар, классташтар, чогуу иштеген жашагандарга болгон мамилесинен, ызат, урматы же кайдыгерлик, кенебестик, салкындыгынан, ичи тар, бакылдыгынан, мактанчак, тайыздыгынан, дүйнөкор, мансапкор, утурумдук жыргалга, шаан шөкөткө мастыгынан көрүнүп турат. Пейилди, адатты кайра тарбиялап өзүн өзгөртүү деген мына ошол мамилелерди өзгөртүү болуп саналат экен. Жакшы пейил, мамиле тарбиялоо бул косметикалык өзгөрүү эмес, түптөн чындап тарбиялап өзгөртүү. Урматтуу угармандар, өзүн өзү тарбиялоодо пейил, мүнөз, адат, көз карашты тарбиялоо жөнүндө жакшы эле маалымат кеңештерди ала алдыңыздар. Мындан дагы тереңирээк билем десеңиздер, агайдын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебин да барактап окуп чыксаңыздар болот. Кудай деп мурат максатына жетүүнү каалаган адам эң алгач пейилин, ниетин, адатын өзгөртүүсү керек деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.